Коомдогу гендердик тең салмактуулук, үй бүлөдө кыздарды жана балдарды тарбиялоонун өзгөчөлүктөрү, мурас, никеге туруу, ала качуу жана башка тууралуу кызыктуу маектер, ар кандай пикирлер, адистердин көз карашы. Булардын баарын Тунук жамааттык мультимедиа борборунун гендердик теңчилик берүүсүнөн уга аласыздар. Анда бирге бололу. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Карантин маалында үй бүлөлүк зомбулук өстү. Биз бүгүн мына ушул көйгөйдүн айланасында кеп кылабыз. Учурда Кыргызстандагы дүйнөдөгү бир топ өлкөлөр сыяктуу таажы тумоосу менен күрөшүп өзгөчө кырдаалда. Элдин дээрлик көпчүлүгү карантиндин шарттарын аткарып, үйдөн чыкпай отурууга аргасыз. Бул жагдай үй бүлөлөрдө зордук зомбулуктун мурдагыдан көбүрөөк болушуна жол ачты. Бирок карантинге чейин эле Кыргызстанда аялдарга карата зордук зомбулук басымдуулук кылып келгени жашыруун эмес. Айыл тургуну Асель Дүнганаева карантин учурундагы зордук зомбулуктун келип чыгуусуна аял менен эркектин теңдигин түшүнбөгөндүк бирден бир себеп дейт. Айылдарда азыр карантин киргизилгенде мурун үй бүлөдө аял күйөөсү, анан балдары, балким кайнене кайнатасы болуп эле турушкан. Карантин киргизгенде күйөөсү жактан дагы туугандары келип бир үй бүлө болуп жашап калышты. Бүт ошо үй бүлөнүн тейлөөсү кайра эле аялга түштү. Эч жардам жок, бүт баарын жумуштарды аткарып атат. Эмне себептен зордук ошо туулду? Аялдар өзүнүн талабын коюшту. Кичине жардам бергиле, кичине кармашып койбойсуңарбы деген дагы бар болду. Бирок айылдарда ушу гендерлик теңчилик дегенди түшүнбөгөндөр, үй бүлөлөр только келин эле жасаш керек бул жумуштарды, эмне бул сүйлөнүп калды дегенден кийин биздин патриархалдуу эркектерибиз жана башка өзүнүн туугандарынын колдоосу менен уруу, сабоо, урушуп, үйдөн айдап, кандай бир моралдуу басмырлоо көрсөткөн ушундай бир учурлар пайда болуп атат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалыматтык технологиялык башкы башкармалыгынын маалыматына таянып, Даткайым гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү долбоорунун улуттук координатору Бактыгүл Исламбекова үй бүлөлүк зордук зомбулук фактылары тууралуу буларды айтты. 2019 жылдын январь айынан март айына чейинки убакыттагы тастыкталган үй бүлөлүк зордук зомбулук менен быйылкы ошол эле 20 жылдагы ошол учурду салыштырып көрсөк, быйыл 65%га өскөн. Көп эле учурда аялдар 24 саат бою агрессордун жанында болууга дуушар болуп, үй бүлөлүк зомбулукка кабылышканда алардын жардамга кайрылууга мүмкүнчүлүгү жок болуп жатат. Киргизилген чектөөлөргө байланыштуу алар туугандарыныкына же ата-энесиникине же башка тааныштарыныкына, кризистик борборлорго, башка социалдык кызматтарга жете алышпайт. Үй бүлөдө зомбулукка кабылган аялдар айыл жергесинде көбүрөөк кездешет. Бирок ошого карабастан аялдар укук коргоо органдарына кайрылышпайт. Кайрылган күндө дагы ачуусу менен жазылган арыз таарынычы тараган күнү кайтарылып алынат. Ал эми маалыматы барлар кризистик борборлорго кайрылышат. Нарын шаарындагы Теңдеш кризистик борборунун жетекчиси Света Саякбаева негизи эле Кыргызстанда зомбулукка кабылган аялдар көп дейт. Деги эле Кыргызстанда үй бүлөдө зордук зомбулукка кабылган аялдар абдан көп деп айта алам. Анткени буга чейин канчалык кайрылса, азыркы учурда деле ошол эле темпте кайрылып жатышат. Акыркы ошо карантин мезгилине алсак, үй бүлөдө зордук зомбулук көргөн аялдардын саны чындыгына келгенде 30тан ашсам деп жаңылышпайм. Буларга биз комплекстик жардамдарды көрсөтөбүз. Бул комплекстик жардамдардын ичине психологиялык жана юридикалык жардамдар келет да. Эл аралык уюмдардын маалыматына караганда, карантинден улам үйүнөн чыга албай калган аялдар жакындарынын зомбулугу менен бирге психологиялык басымга да кабылып жатат. Тилекке каршы мындай жардам көрсөтүүчү кызматтар айыл жергесинде жокко эзе. Баятов айылдык кеңешинин депутаты Улан Шерип уулу зомбулукка кабылган жарандарга үй бүлөлүк психологдун жардамы зарыл деген оюн айтты. Үй бүлөдө аялдарга болгон зомбулуктун күчөп жатышынын себеби бул жумушсуздук деп ойлойм. Ушундай учурда айыл жергесине үй бүлөлүк психологдун кеңешин сунуштайт элем. Ошондой психологдордун онлайн кеңеши болсо, көп үй бүлөлөргө жардам берет эле. Адистер аялдар өздөрүнө карата зордук зомбулукка жол бербеши керек деп белгилешкени менен үй бүлөдө казан аяктын кагышканын, уруш талаштарды нормалдуу эле көрүнүш катары баа бергендердин саны арбын. Бирок баары бир аялдарды мамлекет ушундай өзгөчө абалда коргоп алышы зарыл. Ал үчүн мыйзамдар иштеш керек дейт юрист Айнура Майрамбек кызы. Кыргызстан кыйын кырдаалда үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган жарандарын мыйзам менен гана коргой алат. Мыйзам иштебеген жерде зомбулук катуу күчөйт. А мыйзамдын диктатурасы орун алган жерде сөзсүз түрдө зомбулук азаят. Анын ичинде үй бүлөлүк зомбулук да азаят деп баса белгилегим келет.
Карантинде дайыма үйдө отурууга мажбур болуунун жыйынтыгында үй бүлөлүк зомбулуктун саны канчалык деңгээлде өскөнү тууралуу баяндадык. Уктуруубуздун аягында агрессорлор менен жалгыз калганда аман калууга жардам берген айрым сунуштарды айта кетели. Зомбулуктун залалдарынан өзүңүздү, жакындарыңызды сактоо үчүн араздашуудан оолак болууга жана чыр-чатакты өөрчүтпөгөнгө аракет кылыңыз. Ушун менен кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Даярдаган Барчын Мамытбекова.